Кайрадан салам кыздар. Розанын ашканасы бүгүн дымдама тамагынын рецептini бөлүшмөкчү. Анда эмесе бысмылда деп тамагыбызды баштайлы. Алгач тамагыбызга кетүүчү керектелүүчү азыктарды айта кетейин. Ал үчүн бизге 1 килограмм майлуу эт, майда туурап алабыз. 2 орто өлчөмдөгү пиязды туурап алабыз. Жана ошондой эле тууралган сабиз, помидор, болгар калемпири жана капуста. Мен жарым капустаны ушундай майда-майда кылып туурап алдым. Чоң тууралганды балдарым жебегендиктен мен ар дайым ушундай майда-майда кылып туурап кошомун. Жана ошондой эле жарым килограмм картошка. Картошканы да ушундай 2-3 бөлүктөргө бөлүп алабыз. 1 дана баклажан, петрушка, укроп, бир аздан, 2 баш чеснок, туз жана специяларды кошобуз. Мен специя карамуш жана зиренин майдаланганын коштум. Алгач казанды отко коюп, май куюп, кызытып, этти салып, бир аз кууруп алабыз. Этиңиз жумшак болуп бышышы үчүн кууруп атканыңызда ушундай капкагын жаап дымдап куурусаңыз өзүнүн суусу чыгып, сонун болуп куурулуп жана жумшак болуп бышат. Куурулган этибиздин үстүнө туз себелеп, тууралган пиязыбызды бир катар салып чыгабыз. Бул учурда достор казаныбыздын астындагы отту эң аз даражага түшүрүп коюубуз керек. Пияздын үстүнө сабизди бир катар тизип салып чыгабыз. Араларына туздан себебиз. Капустаны бир катар тизебиз. Тузду өзүңүз чамалап, чамаңызга жараша сала бересиз. Бир катар ушундай бир 2-3 катардан кийин чамыңызга жараша бир аздан туз салып койсоңуздар. Капустанын үстүнө картошканы тизип чыгабыз. Баклажандарды салабыз. Бир катар дагы туз себелеп алабыз дагы. Үстүнөн калган каражаттарды коюп чыгабыз. Специяларды кошобуз. Жана эң акырында көк чөптөрүбүздү бир катар тизип, үстүнө 150-200 грамм тегерегинде суу куябыз. Жана казаныбыздын капкагын жакшылап жаап, тамагыбызды кайнатабыз. Тамагыбыз бир кайнагандан кийин оттун даражасыны эң жай даражага түшүрүп коебуз дагы 40-45 минутта кайнатып, жай отто кайнатып бышырып алабыз. Мынакей достор, өзүңүздөр көрүп турасыздар, оттун жайлыгыны ушундай эң ылдыйкы даражасына түшүрүп койдум. Тадам, достор, тамагыбыз пышты.
видеомду ушул жерге чейин көрүп аткан болсоңуздар, анда каналыма каттала элек болсоңуздар катталып, комментарий бөлүмүнө ой пикирлериңиздерди калтырып, жана ошондой эле лайк, жүрөкчө баскычыны сөзсүз баса кетиңиздерди күтөбүз достор. Кийинки видеолорубузда жолугушканга чейин саламатта туруңуздар, а бизге болсо аш болсун.